Emnege erkekler urologtorго келиштен келбейт да, эмнеге ошо бул тема деген өзүнчө бул интимный болушу мүмкүн. Ошондуктан 18+ укса болот, 18- укпай эле койсун. Бүгүнкү видеобуз кичине көбүрөөк болот убакыты боюнча. Ошондуктан чыдамдуулук менен бир угуп көрсөңөр. Мына эркектер эмнеге келбейт? Уялат да, көптөрү уялат. Биринчиден мен мына жазып алдым. Денесин деген көрсөткөнгө уялат, мүчө органдарын көрсөткөнгө уялат, ошондуктан келбейт. Анан өмүр баянды сурайбыз да, өмүр баян кандай өскөн, эмне болгон, кандай иштер болгон, мисалы сырлары ачылып калышынан коркот, келишпейт. Мисалы деген аялы менен мана жыныстык мамиле болуп атканда деген башкасын элестетет, мисалы же жаш кезинде деген шоктук кылып койгон болушу мүмкүн, бир жаман иштерди кылган, ошолор ачылып келишинен коркот. Бул деген уялуу деген эсептелет да мына. Анан коркуу болот, коркуу. Анализ алганда деген ооруп кетет деп коркот. Анан баягы лечение алып атканда уколдордон коркот. Анан кан чыгып кетишинен коркот. Фобия болот да, баягы гемофобия деп коет, кан чыккандан. Анан күмөнсүрөйт көптөрү. Бул врач жакшы карайбы экен, бул врачта деген результат болобу экен, анан акчам бекер кетип калбайбы экен деген күмөндөнүүлөр болот, күмөнсүрайт. Анан депрессия болгондо мени оорум аябай, бул татаал, эч ким мени лечение кыла албайт, үмүтсүздүк пайда болот да. Мисалы көптөрү эмес, кээ бирлери ойлоп калышы мүмкүн, ушул оору менен мен өлүп калышым мүмкүн деп депрессия болуп кетпейт. Мен сизге деген эң алгачкы, эң основной себептерин айттым. Эмнеге эркектер урологко келиштен коркот же уялат, эмнеге келбейт? Ушундай себептер боюнча. Эгер силерде ушундай белгилер болсо, коркпогула. Бизде деген 46 жылдан бери иштейм мен медицинада. Бизден далайını көрдүк. Эч кандай бизде реакция болбойт. Биз деген нормально карайбыз. Оорутпашка аракет кылабыз. Анализдер ушундай болот. Ошондуктан коркпогула демекчимин да. Коркпогула, келгиле, текшергиле, лечение алгыла. Ден соолукта болгула.